Assalamu alaikum дамылла дейт. Менин апам кичинекейимде өтүп кетти эле. Атам дейт. Башка аялга үйлөнгөн. Ошол апам дейт. Мени кичинемден өгөйлөтпөй 7 жашымдан багып алган дейт. Азыр 55 жаштамын дейт. Өз апамдай болуп калган дейт. Эми ошол баккан апам мага махрам болобу дейт. Хаж менен умрага алып барсам, даваттарга алып чыксам болобу? Аллах разы болсун сизден дейт. Кандай жүрөк жылыта турган суроо. Сизди 7 жаштан багып алса, махрам болбойт. Неге дегенде, махрам болбойт дегени кандай? Махрам болбойт деген өз энеңиздин ордун баса албайт, анткени эмизе турган мөөнөттү эмизип калыш керек эле. Сизге бул өгөй апаңыз экинчи тараптан махрам болуп калат. Атаңыздын аялы болгон себептен. Атаңыздын аялы болгон себептен махрам болуп калат. Ошол тараптан ажылыкка умрага алып барсаңыз болот. Ошол тараптан. Бирок жана эмизүү мөөнөтү İmam Abu Hanife 2,5 жыл деген, эки шакирт 2 жыл, имам Зуфар 3 жыл дейт. Ошон үчүн ким бир баланы багып алса, башка болсо, өзү же өзүнүн сиңдиси же эжеси эмизип коюш керек. Атаңыздын аялы, мындайча айтканда, өгөй энеңиз болгон терепте атаңыз үйлөнгөн себептен бул сизге махрам болуп калып атат деген сөз да. Анан жүрөк жылыта турган суроо карасаңыз, сиздин демек өгөй апаңыз бул иншалла Кудайдан үмүт кылабыз, Кудайым буйрса бейиштик деп. Эч ким акыйдада бейиштик деп баса белгилей албайт. Бирок кыла турган иши ошого жетелей турган амалдардан экен да. Иманы, такыбачылык ошончо амалы болсо, иншалла ошого бейиштик кылган болсун Кудай Таала. Карасаңыз, бир жетимсиретпей, өгөйлөтпөй бакты дейт да. Бир жетимсиретпей, өгөйлөтпөй бакты дейт. Ушул суроонун ээси бар бекен бизде, кечиресиз. Суроо берген адам мастураттан берилди окшойт, Бактаба эми бул дүйнөдө көп нерсе калып кете берет. Сиз экөөбүздүн деле жыргатып аткан байлыгыбыз жок. Бирок Кудай үчүн бир согуш кылалы. Ошо апанын умрасын сиз чыгарыңыз. Даярсызбы? Ошол апанын умрасын иншалла бактаба төлөйт акчасын. Кудайым буйрса. Анан сиз келини же баласы 55 жаштагы. Сиз өзүңүзгө нафака табыңыз. Апаны ушунча кылган жакшылык үчүн бактаба иштегениңизге береке берсин. Сиз умрага жолдомо бериңиз. Ошо барган жерди ушинтип гүлдетип кете бериш керек туугандар. Туурабы? Акыретте бир гана берген нерсең калат, алган топтогон эмес, Алла жолуна берген нерсең калат. Муну да өзгөчө алыңыз. Кийин ушинтип бардыгына салып коёр, менин жанымда эч ким калбай калбасын,